Жоке, сен жақында умраға бараткан турбайсың ба? Ооба. Балдарым жөнөтүп атат. Акчасы канча болот экен? Кыскасы мындай болду. Быйыл экөөбүз 60га чыгып жатпайбызбы? Ошого карата балдарым юбилей өткөзөбүз деп өздөрүнчө сүйлөшүптүр. Шаардан Мансурум келет да бардыгынын пландарын, көз карашын өзгөртөт. Кантип? Кыскасы өздөрү чогулат. Анан улуу Азамат балам мындай дейт. Бир элди чогултуп душман көзүнө бир атабызга жашынакай юбилей өткөзүп кое албайбы? Мансурум каршы чыгат. Юбилейден пайда чыкмак беле. Же атабыз жашап кетмек беле. Андан көрө пайдалуураак бир нерсе белек кылалы. Агалары болсо Эмне белек кылабыз мисалы үчүн? дешет. Мансурум болсо Мисалы умрага жөнөтсөк болот, туурабы? дейт. Ошентип балдарым макул болушат. Туура. Умрада сөз дуалар кабыл болот деп атпайбы? Атам сизге дуа кылат. Азаматтын иши жүрүп кетсин деп. Билимбай экөөбүздүн бизнес өнүгүп кетсин деп дуа кылат. Шумкарга дуа кылат. Имандуу жубайга жолуксун деп. Бардыгы 25 миңден чогултуп умрага жолдомо алышат. Мага болсо 30 миңде беришти. Жетет экен. Жоке, экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү телефонго жаздырып алдым. Мен азыр балдарыма жөнөтөйүн барып. Кыйынсың, досум, кыйын. Ата үчүн